Бүгүнкү ойлоном эле анан кандай десе, грузоперевозка кылайын деп ойлодум эле. Ону кылыш үчүн азыр 10 айдын ичинде бир нерсе өзгөрүп калса, бензин көп болсо же бензин көп болсо, арзан болсо грузоперевозка кылган выгодный экен. Любой ар ким алып барбаган адам болот. Но ошону кылыш үчүн бензиндин баасы кичине болсо да арзандаш керек болуп атат. Ал бензиндин баасы кымбатыраак болуп калып, грузоперевозка кылайынбы, кылбайынбы деп нерсе ойлондуруп койду. Башташ керек өзү бензин көп эле го. Соляркага бензин эмес. Булар аракет кылып механик портерди, автомат портерди алып минип үйрөнүшүм керек. Үйрөнүп, праваны алып, бир жыл болсо, ушул жерде 10 ай майга жеңишти, таза таждын тапайт экен. Таза портерден алып туруп, ошону минип алып, биринчи өзүм иштеп көрсөм, бир 3 ай же 2 ай иштеп туруп, анын ордума секин адам коюп айлыкка 10 үйдөсүнөн процент жеп, кийинки портер алам да. Ошентип грузоперевозка узар элет. Анан секин подключать этем башка портерчилерден процент жеп. Заказдарды. Адамдарды үйрөтүп алыш керек да, ошо заказдарды алып. Ыңгайлуу болуп коюш керек. Любой момент убактында кылчу кылат. Ошо жакшы деп ойлойм да. Четтен баштаган жакшыбы же центрден баштаганбы, ошону түшүнбөй койдум да. Өз четте дагы көп эле пул айланат. Кайсы тараптан башташты көрөсө көп ойлондум. Ошо эми кандай десе, убакыт тез өтөт экен. Ким эрте аракет кылса, ошо байый берет экен да. Бу жерде жүрсө зарплата не болуп жүрө берет.